сабак. Саламатсыңарбы, урматтуу менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан деле сабактан жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Силерге ачык көңүл, жайдар мүнөз каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштамакчымын. Балдар, анда силер кыргыз тили китебиңерди, дептериңерди жана калем сабыңарды камдап, сабактын жүрүшүнө көңүл буруп отургула. Берилген суроолорго жооп берип, тапшырмаларды туура, так аткаргыла. Балдар, биз өткөн сабакта үнсүз тыгыштардан жумшак үнсүздөр жана каткалаң үнсүздөр болуп бөлүнөт дегенбиз. Ошондой эле алардын жумшак үнсүздөрү тууралуу билип алганбыз. Бүгүн балдар, биз каткалаң үнсүздөр деген теманы баштайбыз. Бүгүн сабакта каткалаң үнсүздөр, сүйлөмдөгү каткалаң үнсүздөр катышкан сөздөрдү туура колдонуп салыштырабыз. Балдар, каткалаң үнсүздөргө кайсы тыбыштар кирерин билип, эрежени жаттап алгыла. Каткалаң үнсүздөр жалаң гана шыбыштын жардамы менен жасалат. Эрежени дагы бир жолу кайталайын. Каткалаң үнсүздөр жалаң гана шыбыштын жардамы менен жасалат. Аларга К, П, Т, С, Ф, Ц, Ч, Х, Ш, Ша тыбыштары кирет. Анда кайсы тыбыштар экен дагы бир жолу кайталап коелу. Анда балдар, чогуу кеттик. К, П, Т, С, Ф, Ц, Ч, Х, Ш, Ша тыбыштары экен. Балдар, бул тамгаларды атап чыккылачы. К, Г, С, Ф, Д, Ц, Ш, Х, Т, Ж тамгалары. Эми жумшак үнсүздөрдү кайсылар? Атап бергилечи. Оба, бул жердеги тамгалардын ичинен жумшак үнсүздөр Г, Д, Ж тамгалары. Киргиле анда бул жумшак үнсүздөрдү алып салалы. Кана анда мен силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтөйүн. Силер аларды атап чыккыла. Китеп, парта, халат, циркуль. Азаматсыңар. Эми бул сөздөрдү дептериңерге жазып алгыла. Андагы каткалаң үнсүздөр кайсылар экенин айтып бергиле. Мисалы, китеп деген сөздү алсак, анда канча каткалаң үнсүздөр бар? Оба, К, Т, П каткалаң үнсүздөрү бар. Калган сөздөрдөгү каткалаң үнсүздөрдү ушундай атап чыккыла. Ал эми парта деген сөздө канча каткалаң үнсүз бар? Оба, П жана Т каткалаң үнсүздөрү бар экен. Келгиле балдар, ушул сөздөргө сүйлөмдөрдү түзүп алалы. Ал сүйлөмдөрдөгү каткалаң үнсүздөрдүн астын эки сызык менен, ал эми
жумшак үнсүздөрдүн астын бир сызык менен белгилегиле. Китеп акылдын азыгы. Биз кайсы сөзгө сүйлөм түздүк? Азаматсыңар. Китеп деген сөзгө сүйлөм түздүк. Китеп деген сөздөгү каткалаң жана жумшак үнсүздөр кайсылар? Белгилегиле. Парта. Партага отуруп сабак окуйбуз. Балдар, тапшырманы өз алдыңарча аягына чейин аткаргыла. Китебиңердин 26-27 бетиндеги каткалаң үнсүздөр темасындагы тапшырмаларды ушул сыяктуу кылып өз алдыңарча аткаргыла. Келгиле анда бир аз эс алып, табышмактын жандырмагын таап алалы. Жалтырайт көңүлдүү бөлөм, карасам өзүмдү көрөм. Кананда балдар, дагы бир жолу айтып коеюн. Жалтырайт көңүлдүү бөлөм, карасам өзүмдү көрөм. Бул эмне балдар? Ойлонгулачы. Азаматсыңар. Күзгү. Жандырмактагы каткалаң үнсүздөрдү атагыла. Силер табышмактын жандырмагын оңой эле таптыңар деп ойлойм. Анда балдар, күзгү деген сөздө канча каткалаң үнсүз бар экен? Бул сөздү дептериңерге жазып, андагы каткалаң үнсүздөрдүн астын сызып, белгилеп койгула. Балдар, эми көнүгүүлөрдү аткарып, берилген сөздөргө сүйлөм түзөлү. Андагы каткалаң жана жумшак үнсүздөрдүн астын сызып, белгилегиле. Троллейбус, хоккей, шарф деген сөздөр берилди. Анда мен силерге жардамдашып, троллейбус деген сөзгө сүйлөм түзөйүн. Троллейбус шаар ичинде зуулдайт. Кана балдар, бул сүйлөмдөрдө канча каткалаң үнсүздөр бар? Калган сөздөргө сүйлөмдөрдү түзүп, тапшырманы өз алдыңарча аткаргыла. Балдар, келгиле, сүрөттөр боюнча сөздү таап окуйлу. Ал сүрөттөр боюнча каткалаң үнсүздөрдү таап атагыла. Ал эми бул кыздын сүрөтүн көрүп турасыңар. Ага ысым коюп алалы. Келгиле балдар, кызыктуу экен, чогуу аткаралы. Жайлоодон ажар гүл терди. Ал аны апасына сунду. Апасы аны гүл челекке салды. Апасы ажарга ыраазы болуп, бетинен сүйдү. Балдар, бул жерде бардыгы канча каткалаң үнсүздөр бар экен? Санап чыккыла. Силер балдар, сүрөттөн көргөндөрүңөрдү атагыла. Баш кийим, китеп кап, фонарик, щетка. Бул сөздөрдө каткалаң үнсүздөр барбы? Алар кандай үнсүздөр менен башталды? Келгиле эми
бул сөздөргө сүйлөмдөрдү түзөлү. Бекжанга апасы жаңы баш кийим алып берди. Кайсы сөзгө сүйлөм түздүк? Ооба балдар, баш кийим деген сөзгө сүйлөм түздүк. Демек балдар, баш кийим деген сөздөгү ар бир үнсүз тыбышты атап, алардын кандай үнсүз экенин айткыла. Дагы кандай сүйлөмдөрдү түзсөк болот? Щетка менен кийим тазалайт. Демек, бул сүйлөмдө щетка деген сөзгө сүйлөм түздүк. Урматтуу окуучулар, бүгүн силер каткалаң үнсүздөр кайсы тыбыштар экенин үйрөндүңөр. Каткалаң үнсүздөр катышкан сөздөрдү таап, аларга сүйлөмдөрдү түзө алдыңар. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.